Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Москвада полиция кызматкерлерине каршылык көрсөткөн мигранттар жазаланды. Орусиянын Москва шаарына караштуу Люблино райондук соту полиция кызматкерлери менен чырдашкан мигранттарга өкүм чыгарды. Окуя 15 декабрда Садовод базарынын жанында болгон. Соттун чечими менен 73 мигрантка жаза берилди. Тактап айтканда 51 адам полиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийген эмес деп табылып, административдик жаза катары камакка алынды. 22 адам Россияда жүрүү тартибин бузгандыгы үчүн өлкөдөн чыгарылмай болду. Окуя тууралуу Тажикстандын 21 жаштагы жараны унаа менен бараткан. Полиция кызматкерлери унааны токтотуп, документ текшерүүнү көздөшкөн. Бирок айдоочу качууга аракеттенип, полиция кызматкеринин унаасы менен бир нече метрге сүйрөгөн. Андан кийин унаадан түшүп, полиция кызматкерине кол салган. Айдоочуну кармоо учурунда 80ден ашуун адам келип, айдоочуну полиция кызматкерлеринен бошотууга аракет кылышкан. Ошондой эле полициянын унаасынын дөңгөлөгүн жарышкан. Полиция кызматкерлери асманга чыгарууга мажбур болгон. Айдоочу 2024 жылдын 16 февралына чейин камалды. Ал күнөөнү мойнуна алган жок. Булак Назар Ньюс KG. Тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору дароо 2 жана 3 окууда талкуусуз кабыл алынды. Бүгүн 20 декабрда Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун дароо 2 жана 3 окууда кабыл алды. Анда комитеттин төрайымы Чолпон Султанбекова Ата журт Кыргызстан, Альянс ишеним фракцияларынын жана элдик мекенчил депутаттык топторунун дароо 2 жана 3 окууда кабыл алуу боюнча чечимдери бар экенин билдирди. Суроо берүүгө эч ким жазылган жок. Жыйынтыгында депутаттар мыйзам долбоорун талкуусуз 2 жана 3 окууда кабыл алды. Экинчи окууда каттоодон өткөн 79 депутаттын 58 макул, 6 каршы добуш берди. Ал эми 3 окууда 59 депутат макул, 5 эл өкүлү каршы добуш берди. Эми мыйзамга президент кол коюшу керек. Булак Супер KG. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова дүйнөлүк күрөш уюму тарабынан кыз келиндер күрөшү боюнча 2023 жылдын мыкты балбаны аталды. Белгилей кетсек, быйыл Айсулуу Тыныбекова 6 эл аралык мелдешке катышып, 4 алтын, 1 коло медаль уткан. Алардын ичинде Тыныбекова Азия жана дүйнө биринчиликтерин утуп, Азиянын 5 жана дүйнөнүн 3 жолку чемпиону болду. Ошондой эле 2 эл аралык рейтингдик мелдеште 1 орунга татыган. Кытайда өткөн Азия оюндарында коло тагынган. Учурда Тыныбекова дүйнөлүк күрөш уюмунун рейтингинде 95575 упай менен 62 кг салмактагы балбан кыздардын арасында 1 орунда. Булак Супер KG. Нурсултан Назарбаев Москвага барып Путинге жеке жолукту. Орусиянын президенти Владимир Путин коңшу Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев менен жеке сүйлөштү. Бул тууралуу орус лидеринин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орусиялык басылмаларга билдирди. Ооба, ал чындап эле Москвада болчу. Ал президент менен жеке жолугуш өткөрдү. Биз муну тастыктай алабыз, деген Песков. Казакстандын биринчи лидери орусиялык кесиптеш менен жолугуш үчүн Москвага учуп кеткени тууралуу маалыматты 18 декабрда «Взгляд на Востока» телеграм-каналы жазган. Анда Назарбаев мурдагы позициясын кайтарып алуу үчүн Москвадан колдоо алууну көздөп жатканы жазылган. Назарбаев Москвага акыркы жолу 2022 жылдын 10 июнунда барып Путин менен жолугушкан. Булак Супер KG. Путин: Украинаны НАТОго алуу 15 жылдан кийин да кабыл алынгыс болот. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинаны НАТОго алуу 15 жылдан кийин да кабыл алынгыс экенин жана Украинага байланыштуу максаттарынан баш тартпай турганын айтты. Борбор кала Москвада коргоо министрлигинин жетекчилеринин кеңейтилген жыйыны өттү. Жыйынга Орусиянын президенти Владимир Путин, коргоо министри Сергей Шойгу жана аскерий жетекчилер катышты.
Путин бул жерде сүйлөгөн сөзүндө Батыш Орусияга каршы гибриддик согуш жүргүзгөнүн жана Украинага аскердик колдоо көрсөтүп жатканын белгилеп, акыркы убакта НАТОнун ишмердүүлүгү күчөдү. Америка Кошмо Штаттарынан биздин чек араларга олуттуу күчтөр, анын ичинде учактар жөнөтүлдү. Чыгыш жана борбордук Европада НАТОнун аскер күчтөрүнүн саны көбөйдү. Финляндия НАТОго кабыл алынды жана кезекте Швецияда бар. Бул альянс биздин чек араларга жакындап баратат дегенди билдирет, деди ал. Орусиянын Украинага байланыштуу максаттарынан баш тартпай турганын баса белгилеген Путин, Батыш Орусияны токтотуу стратегиясынан жана Украинадагы агрессивдүү максаттарынан баш тартпайт. Биз да атайын аскердик операция менен өз максаттарыбыздан баш тартпайбыз. Душман кожоюндарына каршы чабуулдарынын кээ бир натыйжаларын көрсөтүү үчүн олуттуу жоготууларга учурап, өзүнүн чоң резервин жумшап, аракет кылып жатат деп айтты. Путин Батыш Украинаны НАТОго тартууну көздөп жатканын айтып, алар мага дайыма эми эмнеден коркосуң? Биз аларды эми кабыл албайбыз деп айтышат. Мен бул азыр эртеңчи деп жооп берем. Бул орус мамлекетинин 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин да тарыхый келечеги жана стратегиялык кызыкчылыктары боюнча кабыл алынгыс нерсе, деди. АКШ баш болгон батыш өлкөлөрү Украинаны өз кызыкчылыктары үчүн колдонуп жатканын белгилеген Путин, Украина боюнча Батыш менен Орусиянын кызыкчылыгына гана ылайык келишим түзүүгө даяр экенин билдирди. Путин АКШнын Европа өлкөлөрүнүн Украинадагы согушка тартуу менен Орусия менен Европа өлкөлөрүнүн ортосунда жаңжал чыгарганын белгилеп, азыр алар америкалыктар Европага каржылык жоопкерчилик жана төлөмдөр жүгүн жүктөшүүдө. Европадагы алсыз эрк жана омурткасыз саясатчылар буга туруштук бере албайт. АКШ Европа континентиндеги менчиктик статусун жоготпоо үчүн Орусиянын коркунучу жөнүндө айтып жатат. Орусиянын Европа менен жакындашуусунан алар абдан тынчсызданды, деди. Путин Орусия Европа өлкөлөрү менен согушууну пландабаганын айтты. Украинадагы согуштун орус армиясында кээ бир көйгөйлөрдү ортого чыгарганын белгилеген Путин, булардын чечилиши керектигин, жогорку тактыктагы ракеталар жана учкутсуз учуучу аппараттардын өндүрүш кубаттуулугунун арттырылышы, абадан коргонуу системаларынын жаңыланышы керектигин баса белгиледи. Путин Орусиянын ядролук училтик потенциалынын ролунун жогорулаганын белгилеп, 15 өзөктүк чабуулга жөнөмдүү континенттер аралык баллистикалык ярс жана гиперүндүү авангард ракеталары жылдын башында ишке киргизиле турганын айтты. Орус армиясын заманбап курал-жарактар менен камсыздоону уланта тургандыгын белгилеген Путин, Украинада согушуп жаткан орус аскерлеринин муктаждыктарын канааттандыруунун маанисине басым жасады. Булак Назар Ньюс, Кечи.